Терез Зарлыкова беймал келген киши. Әңгіме. Шахтерлар шарчасы қою түндін құчағында. Тектерчедегі қатарлаша тізілген жұмысшылардың үйлерінің айрымдарынан ғана жылтыраған жарық шықпаса, көбі ұйқыдаңдыныд. Қош нұры түнді жарып, доушу өзен толы күргіштігін сай суысына үндешіп, анымен те чоң көпірден өткөндөн бері қошо жарышып келе жатқан машина шаарға ылдамыле кирип келді. Дал борборды көзде кетчүй мерилишке келгенде, кабинада отырған жолуучу шоферға шашыла өтінді. «Хей, тоқта чөнечек, түшіп қалайын. Сіз мейманханаға барам деп жатпадыңыз біле? Жоқ, ұшы жерден. Өз әркеңіз. Татты ойын бұзып қойғаннан бұ же, бая жолды өзменен қошы қонық үйіне барып жатам деп келатып, бері заматта өзгөрлі түшкөнүнө ачуысы келді бе? Айтор, шофер екі айрылыш жолдан бір тобузағандан кейін барып, машинасын тоқтатты. Адамдарды түшініп болбайды. Бай эмне болған киши? Жарым түндік жолда бірге келатып, бір оз жылы сөз шықпады оғызынан. Үнкиет әлі үнкиет. Ушыларды ойлап жолуучу түшөрү менен шофер эшигин катуу жаап, зуу коюп жөнөп кетти. Жылуу кабинадан чыгып, караңгы түн менен кеч көздүн сыдырымына кез келген Муса үстүндөгү бырышып, чаң болгон плащын чечип силкти да, коюу түнгө сиңип, өнү алыстап бараткан машинаны жакынын узатып коштошуп жаткансып көпкө карап турду. Анан ал адатынча күрсүнүп алып, дун коюп жолуна түштү. Кадамын улам алга шилтегени менен көңүлү киргил тартып, дөңсөөдөгү өзүнүн үйү жат душмандын колундагы чептен бетер жүрөгүн үшүтүп чоочун көрүнөт. Жанараак эле тамашакөй шофер жигит: «Малыңызды уурдаткансы унчукпайсыз абаке?» деп сөз менен чымчып келатканда жуудурап нурун чачып, адырдан адырга алар менен кошо ээрчишип келаткан айдын да заматта кара сур булуттун алып денесине басылып көрүнбөй калганын кара. Бактысы тайкы кишиге табиятта сурун салып, жалтыраган шуаласын ыра көрбөй алыстап качат көрүнөт. Жашы 50-дөн ашып баратканы менен Муса буга чейин жаратылыштын адамга кыйкырып жарыя кылбас купуя сыры бар экенин этибар албаган. Мындан бир жума мурда таш көмүргө командировкага кетээринин алдында аялы көө баягы адатын карматып, өйдө төмөн кермур айтышып калышкан. Өмүрү адам аттуудан укпаган жыландын уусундай заар сөздөр жүрөгүнө асканын мөңгүсүндөй мустоңдуруп салды. Ал үйүнө жакындай берди. Жакындаганы курусун. Мурда билинбеген өр, эми ашуу болуп кеткенси вараң шилтенет кадамы. Жол азабы көр азабы дегендей, денеси жанчылып чарчап турганын сезип келатат. Бая шофер жигитке мейманканага түшөм дегени да бекеринен эмес эле. Тынчыраак жатып эс алууну ойлогон. Эрди намыс өлтүрөткө салып, кайра намыстанган. Үйү ушу жерде туруп эртең менен жылдырап мейманканадан чыккандан таныгандар көрсө эмеле дуу кылбайбы? Ентиге эшигинин алдына келип токтоду. Калгада кулпу жок. Ал үйдө экен. Кыжалаттана түштү көңүлү. Өсү жокто корком деп көпчүлүк учурда курдаштарыныкына жатып жүрөгө. Бу кандай? Жүрөгүнө кетирип бир нерсени туйгандай булкуп алды. Жумушка бышкан кайраттуу кол эшикти катуу какты. Айнаш! Айнаш! Дагы бир аз айрылады. Айнаш! Мен келдим, ач эшикти. Үй жактан эч дауш болбоду. Катуу түрсүлдөткөн чоочу ойгонгон кошунанын канчыгы гана канк этип үрүп, охо бетер жинине тийип жатты. Ушу канчыктардыкы. Көзүнө көрүнгөн бардык нерсеге жини келип, жаны кашайып араң турган эме, очоктун жанында жаткан бир кесек тоң менен итти жон талаштыра салды да кайра эшигине асылды. Байкуш канчык каңкылдаган бойдон тамын айлана качып барып, бастырмасына кирип жок болду. Дагы какты, күттү, эч бир жан үйдөн чыгып эшикти ачууну ойлободу. Жүрөгү чындап бир нерседен шектенгенсип кооптонуп турду. Ачууга угуп кан тамырлары көп чыкты. Нерви козголуп, денесин майда калтырак басып, ызаланганынан те чокуда илинип турган үйдөй ташты дал ушу өзүнүн үйүнүн үстүнө таштап жибергиси келди. Дали чыдабай аялы экөө жатчу бөлмөнүн терезесине келди. Терезени катуу такылдатты.
Жыгач кровать кыйчылдап иште көбөр шыбыр бола түшкөнсүдө. Эркектин жүрөгү айныбай бир шоокумду сезди. Айнаш, акмактанбай ач эшикти. Болбосо көптөө барып кана аялы халатын чала кийген боюнча эшигин ачты. Эшик ачылары менен үйдөн ичкиликтин кыйгыл жыты мурунду өрдөп, аялынын желкесинде иретсиз саксайган чачы көзүнө суук көрүнө түштү. Эмне келдиң мени аңдагансып? 10 күнгө кетпедиң беле? Анын саламдашуусу ушу болду. Муса жооп кайтарбай аялдын жылуу денесин көкүрөккө түртүп дароо үйгө кирди. Озгуйдун жарыгын көгүзүп төркү бөлмөгө баш салды. Кыйгач түшкөн жарыктан бакча тараптагы терезе чоң ачылып, кимдир бирөө бултаң эте качып чыккандай болуп, арытан иттер абалап кирди. Эркектик намысы бөт тулку боюндагы канын дүргүтүп, жинденгенинен өзүн араң токтотуп турду. Элдин ушакына эми чындап ишенди. 10 жылдан берки ысыгы эми чындап тарагандай көңүлү сууп, кулагы куз, көз көргөс жакты көздөй жоголуп, мындан бир отоло кол үзүп кеткиси келди. Аялга кол көтөрүү жаман эркектин адаты дечи оюнда. Бу жолу да аялына кол кайрыбай баса берди. Артын кылчайып карабай, кадамы шилтенген жакка бет алды. Кадам аны шаардын үстү жагындагы паркты көздөй алып жүрөдү. Бир нече жолу паркты айланып чыкты. Акыры келип, эң четки бир отургучка көчүк басты. Паркта кыбыраган жан көрүнбөйт. Уйкусунан жаңы гана уйгунушкан таранчылар чыйк-чыйк этишип, өз тилдеринде сүйлөшүп атышкандай. Тоо башынан жаңы гана муруту кылтыйган күн шооласы бул паркка али баш бага электенбе, түнкү сыдырым бул жерден кетелек. Мындай сыдырым анын жан дүйнөсүн каптаганына көп болду. Кийинки күндөрү өзүнө өзү батпай, кыжыры шакардай кайнап, жүрөгүндөгү дартына таба издегенсийди. Мына азыр дембедем тарткан чылымдын ачуусу оозунан сыбызыгып чыгып, өзүнүн башынан өйдө уюлгуп, мээсин тегеретип аткандай улам башы салмактанат. Бул кебетесин көргөн адам жарык дүйнөгө эч кызыгып калбай, өзүнөн өзү кутула тажап отурган бечаранын кейпин көрмөк. Парктын ичиндеги отургучтун катуу жыгачы жамбашын ууртуп жибергени да, кеч көздүн таңкы сыдырымы да атайылап тагдыр башына салган көнүмүштөй. Деди, анын көңүлүнө келе түшкөн бир ою. Мурдагы учур болгондо эмне? Ушу азыр ашкан ачылары менен кирип, жүздү удаас менен басып алсам кана? Жок, деди анын экинчи ою. Ушул 100 грамм мени 100 үңкүрдүн түбүнө салбадыбы? Жер жутсун аны. Мен ким элем? Кайда менин шаар баар болгон ата конушум? Кайда менин татына кайбый билем? Бир аял деп иштеп жаткан ишиме да кайыл болуп, туура айтыптыр, өгүнү автобуста бирге сапар чегип келген карыя. Мени селсаяк деп. Селсаяк эме эмнемин? Ас сакалыңан айланайын карыя. Сен кандай көсөм адамсың? Бир чай кайнам сүйлөшкөндө эле кимдин ким экенин улуядай билген. Учурунда бактым башымдан тай электе неге мен туулуп өскөн айылымды жерип, карыяларга барып учурашуудан баш тартып жүрөм. Аялым айылга барып, айылдагыларды чакыралы десе жиним келип, сен айылдын деңгээлинен ашпаган карапайымсың деп нечен ызаланчу эмес белем. Көрсө бу менин көпкөнчүлүгүм, бактымды жергеним тура. Бакыт тоголок, бапестеп күтүп алган киши гана кармап калат. Болбосо бактынан ажыраш оңой эле дешет го. Мен кайсы кара баскан күнү бактымды топчо тээп тоголотуп алдым экен. Анын көз алдына Кызыл Кыянын Чайкан аэропорту элестей түштү. Демейдегисиндей эле командировкага барып кайтып келаткан борбордогу жакшы кызматтардын биринде иштечү. Ал учуучу рейс кармалып кечигип жатты. Радиодогу үн дагы 2 саатка узартып коюшканын айтты. Не кыларын билбей, чылымчеге барып бери басып турган. Кечиресиз агай, саатыңыз канча болду? Деди аялдын үнү капталынан. Эркек чучуп кетти. Саатын кароодон мурда теги келинге назар салды. Чынында көңүлүндө ышык оту жанып турган эркектин жүрөгүн болк эрттирер чырайлуу келин алдында туруптур. Бакырайып жалжылдаган көздөрү оттой жанып, эркекти өзүнө чакырып турат. Чиркиндин күлкүсү ууртунан төгүлөт, аппак моюнга салган кызыл шурусу көңүлдү кытыгылап, балкыйган көкүрөгү жүрөктү элжиретет.
Erkek ap qari düştü. Emne deysiz? Gelin gözlerini oynoqtatıp dagı nazdı usradı. Saatыңыз qancha boldu dep jatam agay? Aha, saat mı? Saat 6'ga 10 minut'a kalıptır. Sizin de reisiniz uşul mu? Ova. Ha, çok uçadı ekemiz da. Agay, kapı etpeseniz menin buyumdarıma göz salып turasыз mı? Ал қолын жаңсап бұрыштағы чемодан менен сумкасын көрсөттү. Зарыл жумушум бар эле. Такси менен шаарга барып келе коеюн. Рейс дагы көпкө токтолот көрүнөт. Кечикпейсизби? Кантип кечикейин? Билетим колумда турат. Ал инне асынган сумкасын оңдоп тыкылдай басып аэропорттон ылдам эле чыгып кетти. Эркек жаш келиндин жагымдуу жытынабы же жалжылдаган көздөрүнөбү эрксиз арбалгандай карааны үзүлгөнчө карап буюмдарына кароолчу болуп отуруп калды. Ал келинди ана келет мына келет менен күркүдөн сатып алган газеталарын улам карап 2 саат убакыттын кантип өткөнүн сезбей калды Муса. Алардын рейси учууга камданып жатты. Бирок келинден али дарек жок. Ал эмне кылаарын билбей улам саатын карап же тигинин буюмдарын талаага таштап кете албай айласы куруду. Чынында мындай окуянын турмушунда биринчи жолу болуп аткан. Бир маалда келин келди. Ал келгенде самолет абага көтөрүлүп, Фрунзени көздөй бет алып бараткан. Агай, кечирип коюңуз, деди келин жара көрүлүнүп жылмыңдап. Мындайыңызды билгенде, деди эркек ачуусу келгенин билгизип. Жумуштарым бүтпөй кечип калдым. Билетиңиздин акчасын төлөп берейин? Эркек келиндин жайжаңдаган жумшак мүнөзүн, оттой ойноктогон жоодур көздөрүн карап, баятаан берки ачуусу бери заматта тарап, күн жарк эте түшкөндөй көңүлүнөн учуп кетти. Не кылышты билбей үнү улам алыстап бараткан самолетту гана бушайман карап турду. Кеттим деп чыгып, кетпей калганына намыстанган Муса ал түнү тааныштарыныкына барууну каалабады. Ачуусу келгенинен бир курдай ошол аэропорттун тар залына деле отуруп чыгууну ойлоп, оюн келинге билгизбеди. Жара көр келин өз күнөөсүн мойнуна алып эркекти тамактанууга чакырды. Ошол күнкү самолеттон калуу, көзү ойноктогон сулуу келин менен кезигүү Мусанын турмуш жолуна күтүүсүз бурулушту алып келди. Ошол күндөн баштап бой келин анын жүрөгүнүн тереңинен орун алып, наздуу күлкүсү менен жоодур көздөрү кай жакта жүрбөсүн өзүн чакырып турчу. Майрам алдында ырахаттуу түн эркекти биротоло арбап, ал келинге болгон кумарын угу бетер күчөтүп жиберди. Аны өзүнүн аялынан жогору ойлоп, кээде өткөн өмүрү кунарсыз өңдөнүп туруп алчу болду. Эркек ойноштун оттуу илебине чалынганда деле дүйнөдөгү уят аттуулуу журт эсине келмек түгүл, кирген буурадай көбүгүн чачууга гана жай таппай ээлигип калаарын эми түшүндү. Акырында парктан бирин серин кыймыл башталды. Муса тартып бүткөн чылымын таштап, экинчисин колуна алууга үлгүрө электе, жерге түшкөн күзгү жалбырактар шыбырап кимдир бирөө өзү тарапка келе жатканын туйду. Бет маңдайында жакын келип калган көк спорттук кийимчен шыңга бойлуу жигит күлүмсүрөп деле шайдоот. Салам алейкум. Чыйраак шаңк этти жигит. Алеки. Мусанын үнү жердин астынан чыгып аткансы бараң эле угулду жигитке. Бул аксакалга эмне болгон? Деди өзүнчө бушайманданып жаш жигит жанына отуруп жатып. Өгүнү көргөнүмдө такыр башкача эмес беле? Анда шахтада партиялык ачык чогулуш болуп аткан, иштеги өйдө төмөн сөздөр айтылып, азыркы жаштардын ишке болгон кызыгуусу илгерки биздей болбой жатат деп, номер 1 цехтин начальниги күпүлдөгөн жаштарга кине кое сүйлөп. Ошондо ага жооп кылып жаштардын таламын талашып дагы бир киши сөз алган. Ал негизи күнөө жаштарда эмес. Мына өзүбүздө. Насаатчыларда болуп атат деген. Энеси оозунан кете элек ушу жаштарга чоңдордун көңүл буруусу эң зарыл. Иште алгач кыйынчылыктар болот. Кээси ага чыдабай кетип жатканында чын. Бирок биз аларды кармап калыш үчүн ар бирин эмне үчүн шефке алууга болбосун. Эң сонун болот. Түйшүктөрүнө кошо аралашып, турмуштук багытты туура беришибиз керек. Маданий очоктун ишин дагы жандандыруу зарыл деген эле. Ошондо талант бу киши ким деп сураган жандагы балдардан. 4 цехтин начальниги Муса эке деген алар. Дал өзүм издеген киши ушул экен го деп, аны чогулуш бүткүчө көпкө карап отурган.
Анын өң түзүлүшүнөн, сүйлөгөн сөзүнөн жоокер досу Респектин атасына көп окшоштугу бар экенин ойлоп, ошол күнү досун көргөндөй ичинен толкунданып алган. Өзүнүн аскердик кызматта жүргөнүндөй шайдоо сезген. Ошондон кийин бул кишиге кыябын таап, кантип жолугаарын билбей акмалап жүрбөдү беле. Мына эми ойто жок жерден жолугушуп, катар отурушат. Бүгүн сөз жок, сүйлөшүү керек. Сөз жок, уулунун күндөлүгүн тапшырууң керек. Таланттын оюна ушулар кетти. Бирок негедир теги кишинин сабыры суздай. Кайратын бирөө уурдап алгансып, көздөрү чарчаңкы, кызарып уйку көрбөгөндөй. Жүзү негедир кумсарып, ызалуу. Тамактаналы, деди теги киши жаш жигитти ашкананы көздөй баштап. Талант да эртең мененки тамагын иче элек болчу. Анын үстүнө бүгүн экинчи сменде. Мейли, деди ал бу киши менен жакшылап таанышууну ойлоп. Талант өзү ушу жердеги коңшу айылдан. Армиялык кызмат өтөп келгенден кийин эле шахтага ишке киришкен. Жумушчулардын бул чакан шаарчасы негедир өзүнө жагат. Таза, тынч, чоң шаарлардай кыжы-кужусу жок. Бала кезинен эле шахтерлорду чыныгы эркек мүнөз, чымыр дене, кайраттуу кишилерден деп эсептечү. Талант ашканага жакындаганда спорттук кийимчен экенин эстей койду. Басыгы бир аз акырындап, көнүмүш адаты боюнча жанын сыйпалап, өзү ыңгайсыздана түштү. Кап, ушул учурда акчасы жатаканада калып калганын карачы. Ашканага барганы менен теги кишини кантип сыйлайт? Эмне кылаарын билбей буйдалып калды. Баамчыл теги киши аны сезип, колун шилтеди. Кереги жок, оолум. Мына акча десең. Ал жан жөнтөгүнүн колуна ууштап бир тутам акчаны алып чыкты. Алтың башың аман болса, акча деген табылат. Бирок алды артыңды карабай, соодагердин кербениндей сабалатып өткөрүп жиберген өмүрүң кайрадан кайрылып келбейт экен, деди үшкүрүнүп. Мен муну эр ортону 50ден ашып баратып эми гана түшүнүп отурам. Теги киши ичиндеги жан күйгүзгөн ызалык менен өткөн өмүр жаңылыштыгын, тилсиз бууракандаган сайдын суусундай көбүрөп, ушул жаш жигитке төгүп бергиси келди. Жигит да уштапта оор жараты менен госпиталда жаткан досу жөнүндө айткысы келип, анын күндөлүгүн тапшырууну өз парзы катары ойлоп бараткан. Алар ашканадан чыгып, шаарчанын сыртына сайды көздөй бет алышты. Ушул жалгыз аяк жол мени кайда баштап барат? Балким, жүрүп отуруп тетиги чокудан барып бүтүп калар. Менин турмушумдун аягы карагайлуу черге келип камалган сыяктуу. Бул жолду мен кандайча тандап алдым? Бир кезде үстүмдө үйүм, астымда ашым, эркелетерге аймунчоктой балдарым, сүйүп алган жарым бар эмес беле? Анда турмуш жолум айдан ачык, келечегим алаканга салгандай жаркырап көрүнчү эле. Күндөрүм да бейкут болчу. Уктасам да жакшы түш көрүп уктачумун. Ким билиптир, мени бул азгырык каякка алып барарын. Жашооң түш көрдүккө ушунча татаал болорбу? Мусанын кадамы шилтенген сайын ушул ойлор биринин артынан бири чууруп келе берди. Муса уулунун күндөлүгүн ары калтарып, ар түркүн ойдун кучагына түшүп барактап отурду. Апаке, деп башталыптыр күндөлүк. Сенин жапжаш өмүрүңдүн көбү ый менен өткөнүн алыста жүрүп эми гана түшүнүп отурам. Көрсөм ага тааныш жибектей чачыңа мезгилинен мурда ак кирип, нурлуу жүзүңө бырыш түшкөн тура. Тилазар уулуң менен адашкан атам үчүн бейкүнөө өткөн өмүрүңдү эмне менен төлөп бере алам, апа? Бул али мага табышмак. Ошондо ой туманынын түпкүрүндө канча бир түндөрдү уйкусуз өткөрдүң экен. Жалгыздыгың жаныңа баткандыр, Көнүмүш адатың менен түндүн бир окумуна чейин олтуруп, уулуңдун маңдайынан сылап, чачынан жыттап, эркелеткиң келгендир. Ооба, билип турам. Сөз жок ошенттең. Анан менин бөлмөмө кирип, зымырайып жайылган кроватьты көрүп жүрөгүң жараланып, ээсиз телмирген жаздыкты кучактап өксүп ыйлап алгандырсың. Мен эс тартканы ый менен өткөргөн күндөрүм көп болгон, апа. Атам бизди таштап кеткенде да күчүңдү көз жаштан чыгарып, капалуу жүргөнсүң. Анда мен кичинекей болсом дагы бардыгы көз алдымда. Чынында сенин медер тутканың айнесе жекеме көбүс гана эмес белек. Жок. Ага чейинки да эч нерсе эмес.
Ай тағдыр, ай туға осын барбайды. Ошол күнкү биздин үйдөгү мұң. Апа, ошондогу сенин үнүң алигиже жүрөгүмдү титиретет. Ал күнү дем алыш болсо керек. Эгер жумушчу күн болсо, сен жумушуңа, айнысы эжем экөөбүз мектепке кетмекпиз. Үчөөбүз тең үйдө болуп, эртең мененки тамакты чогуу иштик. Андан кийин айнысы эжемин кошуна кыздар менен Комсомол көлүнө сууга түшкөнү барып келейин деп суранды. Сен макул болдуң. Экөөбүз шаардын сыртындагы тайжемдикине кеттик. Аякта деле көп айырлаган жокпуз. Мурда барганда жайма жай отуруп, тайжемдин жука жайып жасаган жупкасынан жеп шашпай келчүбүз. Негедир ошондо биз алардыкында көпкө байырлабадык. Мен ойма койсо, балдар менен ойноп жүрө бергим келип турган. Экөөбүз үйгө кирип, босогону жаңы эле аттаганда кошуналар артыбыздан биринен сала бири келип атышты. Мен апасы менен кирген эрмекке айылдан көргөндөрүмдү айтып алаксый түштүм. Аңгыча төркү бөлмөдөн кагылайын апа кебайым. Сенин катуу чаңырган үнүң угулду. Эмне болуп кеткенине түшүнгөнүм жок. Үйдү ызы чуу ээлеп, опур топуру көбөйүп кеткенсиди. Жүгүрүп үстүңө кирдим. Сени тегеректеген аялдардан кандай абалда, эмне болуп атканыңды көрө алганым жок. Апаке, сен кара жолтой ошол күнү колуңан учкан көгүчкөнүң айнысы эжемди жоктоп муңканып, тагдырдын сага кылган запкысына бет келип, жүрөгүң алоолонуп өрттөнүп аткан. Сууга чөгүп кеткен айнысы эжемдин сөөгү бир топ күндөн кийин табылбадыбы? Ушул оор тагдыр сени ылдам эле улгайтып, мени балалык күлкүмөн эрте ажыратты. Сен таптакыр эле өзгөрүп кеттиң. Экөөбүзгө тең бир жылдын ичинде эки кишиден ажыраш оңойго турган жок. Аны билбейм мен. Башка балдардын аталары үйлөрүндө эле жүрөт. Менин атам кайда кетти? Деп жаралуу жүрөгүңдү оорутуп, сени ого бетер кыйначу экенмин. Азыр ошонумду эстесем, өзүмө абдан жиним келет. Сен анда атаң алыска жумуш иштеп кетти. Тил алчаак, жакшы бала болсоң келет, дечүсүң мени алаксытып. Атам кайсы күнү келип калар экен деп күтүп жүрдүм. Бир күнү атам жөнүндө сурай берип, тынчыңды алдым. Ошондо ачыгын айтып, күдөрүн үзөйүн дедиңби? Жаныма келип, Рыстай, сен эми чоңоюп калбадыңбы? Көп эле атаң жөнүндө айта берип, менин кайгымды дагы күчөтпөчү. Атаң эми бизге бөтөн киши. Сени жакшы көрсө, бизди таштап кетет беле. Аны эми келет деп күтпөгүн. Унут, биз үчүн айнысы эжекеңдей болуп өлүп калган. Дедиң акыркы сөзүңдү жакшы айта албай жашына муунуп. Мен ошол күнү кечке ыйладым. Атам келет деген жакшы үмүтүмдөн ажырагандыгым үчүн ыйлап жаттым, апа. Ошентип күндөр өтө берди. Сенин энелик мээримиңдин, жылуу колуңдун кудуретинде чоңоюп бой жеттим. Ментип мектепти да бүттүм. Бала үчүн ата эне кандай экенин түшүнө баштадым. Ан сайын атамды унутмак түгүл, ага болгон сагынычым артыла берди. Ал жөнүндө көп ойлончу болдум. Ага болгон кусалыгым артып, түйшүктөнүүм улам күчөй берди. Өзгөчө жолдош балдардындыкына барганда алардын аталарынын бизге айткан акылдуу сөздөрү, мээримдүү көз караштары, абалдардын аталары жөнүндө айтып сыймыктангандары, алардын баардык ишине аталарынын кам көрүп, үй бүлөдөгү оор түйшүгүн кошо тартышы мени көпкө ойго салчу. Ал эми аталары үйлөрүндө болгонунда телегей тегиз, жадырап жайнап отурган үй бүлөнү көрүп суктанчумун. Ошондон кийин биздин үйдө жашоо супсактай сезилчү. Апаке, бул үчүн сен эч күн өлөбөйм. Сен болгон кудуретиңди жумшап, тапкан ташыганыңды оозума кармап чоңойттуң. Антсе да көңүл кемтигин жакшы тамак да, кооз кийим да толтура албады. Көңүл кемтигин бир гана нерсе толтура алмак. Ал ата, бала үчүн эч нерсеге алмашкыс ата мээрими. Атамды сагындым, билесиңби апа? Атам билсиз бир да күн үйгө тура алчу эмес эле го. Такыр эсимен кетпейт. Бир күнү атам командировкада экенинде чоң апам келип бизди айылга кошуу ээрчите кетти. Бирок көп өтпөй эле атам ишин бүтүп келип калыптыр. Биздин жок экенибизди көрүп, артыбыздан жетип барды. Балдарым жок,
Үйгө bir күн араң чыдадым. Буларсыз эч нерсе көзүмө көрүнбөдү. Кой апа, балдарды алып кетейин, деп шашып ушуп калды. Аз күн болсо да бизге күнө түшкөн чоң апам: "Кап, кой эле турсаң жакшы болбойт беле? Айран, сүт ичишип, балдарымдын беттерине кызыл жүгүрүп, оңуп калышат эле. Бала сагыңды кантейин?" деп кейип кепчип атып араң жөнөттү. Атамдын бала сак экенин чоң энем өлөр өлгүчө айтып жүрчү. Чын эле атам бизди аябай сүйчү. Анда атам эмне үчүн бизди таштап кетип калды? Муса уулунун дептерин андан ары улап окуй баштады. Аскердик кызмат мени өзүнчө зор турмуш, окуучуну окуткандай болду. Өзгөчө чет элде, чет жерде, болгондо да согуш жүрүп аткан ооган жеринде жүрүп, өз мекенимдин ыйык турпагын сагынып жашоонун баркын угуп өтөр билдим. Ооган элинин бейпил турмушка, бактылуу жашоого умтулган ыйык тилегин туюп, өзүңөн өзүң эле душмандарды башым жеңип, элди бактылуу кылсам дейсиң. Кечээки бир окуя көңүлүмө катуу таасир этти. Биз тоонун арасындагы бир кыштактан өтүп баратканбыз. Түн ичинде басмачылар кыштакка кол салып, ырайымсыздык менен айылдын эркектерин кырып салышыптыр. Мыкачылар. Канча бала атасыз калды. Канча үй бүлө бактысыз болду. Атасыз калуу деген балага кандай оор экенин өзүм жакшы түшүнөм. Эч бир балага мындай бактысыздыкты ыраа көргүм келбейт. Эрте таңда чоң чабуулга чыгабыз. Эртең чабуул. 1900 жыл. Муса Рысбектин күндөлүгүн окуп жатып, мурда таакыр өзүнө байкалбаган бир өзгөрүштү сезди. Уулунун бой жеткени эми гана эсине келди. Мезгил билинбей өзүнө улгаюунун, уулуна жетилүүнүн энчисин ыйгарганын баамдады. Ага баласы баштагыдай эле кичинекей туюлчу. Түнү менен жол жүрүп Ташкент шаарына жете келип, Муса темир жол вокзалынан дароо эле таксиге отурду. Ал уулунун кабарын уккандан бери тынчы кетип ылдам, тез эле көрүшкүсү келди. Аталык сезими козголуп, уулунун али да өзү жөнүндө унутпай жүргөнүнө жүрөгү жылып, көдөнүндө кандайдыр бир кубаныч уялагансыйт. Атаң көрө, артыңда аталап издеген балаң болсо, бакыт деген ушу тура, дейт анын ою. Шаардын мелтиреген асфальт көчөсүндө лепилдеп, сызып бараткан такси менен ойлору кошо жарышып, ачык терезеден кирген таңкы сыдырымга ак аралаган саамайлары дилилдейт. Качандыр узак командировкадан кийин үйүнө кичинекей Рысбеги менен айнысасына шашып бараткандай көңүлү кушубак. Ырыстайым, кандай жигит болдуң экен, деп коет, кээде ички оюн жашыра албай. Нема дедиңиз? Дейт анда таксист жигит мейманга карап. Жок, эч нерсе, өзүмчө эле, дейт уялганынан Муса шамал бузган чаштарын оңдоп. Бак шактуу дары жыттанган госпиталга да жете келди Муса. Уулун издештирип жүрүп жаткан бөлүмүн таап алды. Кандайча жолугушаарын, эмне деп айтаарын билбей улам үнүн жасап, сөзүн камдап, жүрөгү туйлап тынчсызданып турду. Мусаев Рысбекти сураган сизби? Деди артынан шаша басып келаткан ак халатчан кыз. Ооба, мен. Рысбек жакшы болуп, кечээ эле өз ротасына жөнөп кетти. Сиз эмнеси болосуз? Атасы. Муса ушу сөздү оозун толтура сыймыктануу менен айтты. Атасы? Кыз да аны карап жылмайып күлүп койду. Үйдүн коңгуроосу шыңгырап, түнкү сменге кетүүгө даярданып жаткан Касиетти чочутуп жиберди. Ал дубалга иленген саатты карады. Түнкү 10дон убакыт эле өтүп кетиптир. Ким болду экен? Мындай беймал убакта келе турган деле кишиси жок эле. Уулубу? Ага жакын деле барып келбедиби? Жараты айыгып, жакшы болору менен кайрадан өз бөлүгүнө жөнөмөк. Коңгуроо кайрадан шыңгырады. Касиет туруп баратып көңүлү түпөйүл боло, бир азга буйдала түшүп, санаасы санга бөлүндү. Балким о күнкү кишидир? Бирөөлөр аркылуу өзүн жактырып, балдарыма эне болуп бер деп көптөн бери токтолуп калган салаваттуу бир киши тынчын алып жүргөн. Оюнда ошоу деп да ойлоп кетти. Ал түн катуу эмнеге келсин? Андай беадеп кишилерден эмес көрүнгөн. Касиет ага дароо эле кайдан жалгыз уулум бой жетип турса, жаңыртып башыма жоолук салдырып,
Улгайганда келин болуп оюмда жок, деп кесе айтып эле узаткандай болду эле. Коңгуроо дагы шыңырады. Касиет ким болсо да дегендей аргасынан эшик тарапка кадам таштады. Бул учурда негедир өзүнөн өзү эле жүрөгү түрсүлдөп, боюн калтырак басып кетти. Ой менен баратып, ким экенин сурабастан эле эшигин шарт ачып жиберди. Босогодогу адамдын алгач буту, анан барып опсуз бурушкан плащынын өңүрү Касиеттин карекине чалдыга түштү. Мындайды күтпөгөн неменин жүрөгү шуу этип коркуп кетти. Караса, качанкы бир эски таанышындай арабадан чыккан аттан бетер жүдөгөн Муса туруптур.